Куат Айылчевич, айтсаңыз, бул мыйзам күчүнө киргенден кийин өкмөткө көп тапшырма берилип атыптыр. 6 айдын ичинде тактап бардыгын карап чыксын деп. Мына ушул мораторий киргизилгенден кийин ушул 2009 жылга чейин берилген жерлерди, мисалы үчүн 5 гектар, 2 гектар, 3 гектар алган кишилерге дагы бересиңерби бардыгын? Азыр бул мыйзамдын кириши менен мораторий киргенге чейинки жанагы документи бар, же болбосо трансформацияга берилип бүтпөй калган, же болбосо үй салынып бүтпөй калган участоктарга уруксат берилет. Бирок ошону менен эле трансформация болуп кетет деген маселе жок да. Андан кийин негизги трансформация кылуу процесси мына мыйзам чыккандан кийин баштан аягына чейин жүрөт да. Анан ошол жерде сиз айткан маселелердин баары электенет. Мен конкреттүү суроо бердим да. Мына мисалы үчүн Карганбек Самаковду камап жиберишти. Сугат жерди трансформация кылды деп. А бул жерде азыр мыйзам күчүнө киргенден кийин жердин ээлери чыгат. Сиз айтып атпайсызбы, жердин ээлери коммуникация кылып берет, тиги кылып берет, бул кылып берет деп. Бул кандай уруксат бересиңер узачыларга? Документи болсо 2009 жылга чейин алган мындай чечими, же болбосо үй салынып, бирок документи жок болсо аларга уруксат берет бул мыйзам. Документи бар 5 гектарга эмне сугат жерди алып алган, уруксат бересиңерби ошого? Аны трансформация убагында комиссия чечет да. Улукбек Тутугарович, сиздин сурооңузга мен жооп берейин. Эгерде ошол жана Карганбек Самаковду айтпадыңызбы? Эгерде мыйзам бузуу фактылары катталган болсо, мына биринчи берененин 2-нчи пунктунда бир көрсөтүп атабыз. Эгерде ошол атайын трансформация боюнча комиссиянын терс корутундусу болсо, экологиялык заключение боюнча терс заключение чыккан болсо, ошондой эле сот органдарынан атайын жер участоктарына тиешелүү чечимдер чыккан болсо, анан укук коргоо органдарынын чечими менен аларга тиешелүү чектөөлөр киргизилген жер участоктары трансформация болбойт деп жазып атабыз. Ошондой талаш маселелердин бардыгы трансформация болбойт, алар кайрадан тактоого жатат. Сот болгон иштери боюнча бүт документтер бардыгы бүткөн, трансформация болгон жерлерде кишилер соттолуп кетти. Мен ошону айттым. Экинчи суроом, Куатбек Айылчевич, мына 2009-дан кийин дагы көп жерлерди ээлеп алып, элдер үй салып алды деп атпайсызбы? Салынып калды, аларды өзүнчө карайбыз деп айттыңыз. Кантип карайсыздар? Бул үчүн атайын биз мындай рабочий топ түзүп туруп ошонун алкагында иштеп чыкпасак, маселе абдан оор. Өзүңүз билесиз, бул боюнча мораторийге атайын мыйзам кабыл алынган. Азыр мен моундай кылып чечип беребиз деп айткандан алыспын. Андай маселени биз ол мыйзамды өткөргөндөн кийин карагандан сунушту берели. Куатбек Айылчевич, ошол жергиликтүү бийликтин жетекчилерин жоопко тартыш керек. Үй курулуп бүткөндөн кийин мыйзам искенсин дебей, үйдү курам деп аткан мал токтотуш керек ошону. Үй курулгандан кийин бузуу почти мүмкүн эмес. Өзүңүз билесиз да. Ал жерде жетекчилер отурушат бардыгы, карап берип коюп. Мына Кыргыз Гипрозем деген ишкана бар. Айыл өкмөттөрдүн жерлерин бир немеден бир неме өткөрөт. Айыл чарба жерин калктуу конушка өткөрүп коет кааласа, сызып келип туруп. Алардын жоопкерчилигин караш керек. Туура, сиздин айтканыңызга кошулам. Мен бул боюнча мыйзамдар бар бардыгы. Ошол мыйзамдарды гана иштетишибиз керек. Мен ойлойм, ошону иштетсек эле бир топ маселени чечебиз. Негизи мына коллегам Жылдыз Мусабек туура айтып кетти. Жанагы 8 соттук жеринде үй салып алып, документ албай жүргөн элдерге жардам беришибиз керек. А жерди 5 гектарлап ээлеп алып, анан кийин ошого элге жамынып, менчикке сатып бардыгын байыйын деген кишилерге эмес. Элге болуш керек документтин бардыгы. Ушуну өкмөттүк комиссия 6 айдын ичинде жакшы карап чыгышыңыз керек. Рахмат. Сурушуңузду кабыл алабыз.